Саламатсыздарбы улуу кыргыз эли. Манас театры боюнча дагы бир видео кайрылып атам. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден эле бир үмүт калды, башкасынан түңүлдүк да. Көрүп атасыз арыздарды. Улуу залкарлардын баарынан 7 областтан ушинтип арыз жаздырып, алдоо менен 24-жылы декабрь айында жаздырды. 25-жылы январь менен кайра жаңы арыз менен жумушка киресиңер деп жаздырганда, анан жыйынтыгында эч кандай жумушка да алган жок, трудовой книжкаңарды алып кеткиле деди. Эми андан кийин мушташ чыкты мына, анысына деле бүт көрдүңүз. Гиннеске кирер маал учурду да көрдүңүз, азыркы ситуацияны да көрдүңүз. Андан кийин болсо ырчы, жөнөкөй эстрадный ырчы кызды жумушка алды. Залкарлардын кереги жок, эстрадниктер керек болуп баштаган окшойт да. Той ырчылары. Эми ушунун баардыгын кылып атканын бүт маданият министри да көрүп турат. Баардыгы көрүп турат. Бирок эчтеке кыла алышпайт да. Бул жерде демек жогору жакта президенттик аппаратта өзүнүн кишиси отурат. Ошол буйрук берип коюп атат демек. Анан кайра эле Нурбек Талантбеков директорлугун улантып иштеп атат. То есть мыйзам иштебейт да. Мыйзамды орнотоюн деп аракет кылып аткан өмүрүңүздүн баары текке кетип атат да. Бул Манас улуттук театр, улуттук кыргыздын баалуулугу Манас театры. Бул жерде мыйзам иштебегенден демек мамлекетте мыйзамдын кереги жок да. Камчыбек Кыдыршаевич, сизден эле бир үмүт калды, текшерүү. Бул жерде форма боюнча дагы синтепон материалдардан тиктирип койгон формалар бар. Эч кандай ага көзөмөл кылышкан жок. Тендер менен кетти мейли, бирок андай форма уят Манас театрына. Бир эле үмүт сизден калды, болду, башка вариант жок. Тааныш билиш, бизде мамлекетте вообще мыйзам иштебейт экен да деген жыйынтыкка келип атабыз да. Эми ушу келип бир көзөмөл кылып бериңиз, башка эле жок. Мен ошол жерде иштеп кеткен жаран катары, мамлекетте бир мекеменин жетекчиси катары, мамлекетте директорлор былгы иштерин кылып туруп, кайра эле директорлугун уланта берсе болобу? Эмне үчүн жол болду Алыбаевдей улуу залкарларды 7 дубандагы, региондордогу, улуу муундагы залкарларды жумуштан кетирип туруп, жапжаш той ырчыларын, дастанчы эмес, той ырчыларын, эстрадный мындай бийлеп алып, чайпалып алып, тойдо ырдап жүргөн ырчы кыздарды жумушка алып алыптыр. Эмне максат менен? Булардын максаты эмне? Манас театрынын максаты эмне? Бул бир. Экинчиден, Гиннес рекордуна кирерде ушундай эпосту ушунчалык позор, ушунчалык уят кылган жана айтуучуну дагы эле кармап жүрүшөт. Эмне максат менен кармап жүрүшөт? Ал жерде жанында ошол директору Нурбек Талантбеков отурган, Манас эпосуна тиешеси жок сөздөрдү убакытты өткөрүш үчүн эптеп, такыр тиешеси жок сөздөрдү кошуп айтып атканын, тантырап атканын мындай айтканда көрүп отуруп, булардын максаты эмне? Булар дагы эле директорлук ишин улантып атат мына. Канча убакыт өттү. Комиссия түзүлгөн, атайы түзүлгөн комиссиядан жана Манас театрында мушташ чыгып, мушташып, эмне себептен ушундай ишке барышты экен деп атайы комиссия түзүлгөндүн дайыноту жок, жыйынтыгы жок. Камчыбек Кыдыршаевич, сизден эле бир үмүт калды, башкасынан түңүлдүк да.